Ырчы Айпери Кулбаева саясатчы болом деген оюмдан кайттым дейт. Булбул үндүү ырчы кызыбыз Айпери Кулбаева Астана шаарында эл аралык маданий этникалык сынак фестивалга катышып, Кыргызстандын намысын коргоп биринчи орунду алып кайтты. Ийгилик менен келген ырчы кызыктуу маек куруп берди. Айпери, жеңиш кут болсун. Бул сынакка кантип катышып калдың? Рахмат. Жазында кыргыз эл артисти Саламат Садыкова бир чоң фестивал болот. Катыша аласыңбы? Мен дагы калыс болуп барып калышым мүмкүн деп сунуштап калды. Анан мен ойлонбой туруп макул болдум. Анткени ушундай эл аралык сынактарга катышуу менин негизги максатым болчу. Ошентип даярдыктарды көрө баштадым. Саламат эженин колдоосу сунушу менен Казакстанга барып, мекенимдин намысын коргоп келдим. Кудайга шүгүр, эжени уят кылбай 40 мамлекеттин арасынан вокал боюнча биринчи орунду алдым. Сынакта жүргөн сүрөттөрүңдү интернеттеги баракчаларыңа жүктөп жатканыңда наамды ушинтип алыш керек деген ой пикирлер жазылып жатты. Өзүңдү наам ала турган деңгээлге жетип калдым деп эсептейсиңби? Менин деле чоң сахнада жүргөнүмө 12 жыл болуп калды. Бул аралыкта элиме көптөгөн чыгармаларды тартууладым. 400дөн ашуун ырларды жаңыртып ырдап чыктым. 40ка жакын клиптерди тарттырдым. Республикалык, эл аралык кароо сынактарга катышып, баш байгелерди алып келе жатам. Ошон менен катар эле мамлекеттик иш-чараларга да катышып жүрөм. Албетте, татыктуу болуп калдым деп өзүмдү айта албайм. Муну сыйлык бергендер, анан эл баалайт. Жолдошум чыгармачылыгыңды колдоп жатса, демек бул чөйрөдөн алыс эмес го. Жолдошумдун кесиби электрик, бирок жеке ишкердик менен алектенет. Элзар менин чыгармачылыгымды колдоп, жардамын аябайт. Мени Астанага чейин коштоп колдоп, чыгармачылык күч берип барып келди. Бул жака деле дайыма той, концерттерге жеткирип, көзөмөлдөп жүрөт. Ошон үчүн да чыгармачылыгым өсүп жатса керек деп ойлойм. Мүнөзүң катуу эмеспи? Саясатка аралашып, элдин көйгөйүн чечсем деген максатың жокпу? Саясатка аралаша турган оюм 1-2 жыл мурун болгон. Бирок ал оюмдан 180 градуска бурулдум. Талантым менен эл алдына чыгып, элге таанылып, урмат-сыйга ээ болгондон кийин эртеңки күнү саясатка аралашып, элди ренжитип алгым келбейт. Болбосо шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлигиңди койбойсуңбу деген сунуштар болгон. Башында макул болуп ээликкеним менен аябай акылга салып ойлонуп, бул оюмдан кайткам. Себеби чыгармачылык гана жолду тандадым. Ушул жолдо гана артымдан из калтыргым келет. Маалымат булагы Леди Кейжи сайты.